бир кагылышта жанагы кагылыша турган болсо ошо жарышта кагылыша 200 литр май төгүлгөндөн кийин ысык көл монтип уулангандан кийин сизди ошо эколог кесиптешим айтайын кулагыңыздан сүйрөп алып барып туруп прокуратура камап коет. Эгерде эколог кызматкери министерстводагы сиз дагы экологияга зыян эмес, эч кандай зыяны жок. Биз буга полный гарантиясын бере алабыз. Кубатовго окшоп же ошо федерациянын башчысына окшоп экологияга эч бир зыян келбейт деп гарантия менен айтсаңыз кечирип коюңуз. Эртең сизди башкы прокуратура күтүп турат. Ал саясий кызматтагылар бүгүн бар, эртең жок. Сиз жөнөкөй кызматкер. Сиз ошол жерде кыргыз элинин айрына чөйрөсүн коргоп иштеп келесиз. Ошондуктан мен кайрылат элем. Ошолорго окшоп мен гарантия берем деп сиз айта албайсыз. Себеби мыйзам ал жерде так кесе бузулган жатат. Орусча айтканда риск, кыргызча айтканда тоокел. Мен мыйзамды билгени үчүн айтып атам, жоопкерчиликти билгени үчүн айтып атам. Ошон үчүн сиз дагы мындай жарышта эч убакта жоопкерчилик албайсыз. Ал эми могу экология министри түздөн түз ошого кайрылат элем. Себеби мындай чоң иш-чара болордун астында орусча айтканда ОВОС деп коет. Оценка воздействия окружающей среды. Ошол кылындыбы? Мен суроо берип атам так. Сиз эколог эмессиз, сиз экономист экенсиз. Мен окуп чыктым. Ошол оценка воздействия окружающей среды бул экспертиза, мындайча айтканда жалпак тил менен экологиялык экспертиза. Канчалык ошол жердеги кичинекей балык, жаныбар, ошол канаттуулардын жумурткасы деги эле койчу, ошол чөптүн тамырына чейин эмне зыян келет экен деп изилдениш керек болчу. Ал изилденгенден кийин коомдук талкуу бар. Мына бүгүнкү күндө коомдук талкуу болуп атат. Мына ал коомдук талкууну мен жүргүзүп атам, петиция топтоп атам, элдер каршы болуп атат. А силер андай кылган жоксуңар. Мен ошо прокуратурага да кайрыла кетет элем. Ошол нерсе эмнеге жүргүзүлгөн эмес? Ал деген официалдуу сайттарда илиниш керек болчу. Алдын ала. А булар уюм, ошо жана моторлук эл аралык моторлук кайыктардын биримдеги уюму календарына официалдуу жарыялап атат. А биздики дым билбейт, эл билген эмес.